Пожарный чакырсак деген таныңдын группасынан бери сурайт да. Алар келгенче деген мынакей. Ушундай болду. Ушул жерде ойноп аткан могу кичинекей балдарым ошо күйүп кете жаздады. Мына пожарныйдын өз убагында келбеген себеби ошол болду да. Кички жаңы күйүп баштаганда чакырсам, аты фамилиям чоң атама чейин сурап отурулду. Эми өтүп барып тетиги Вознесеновканын эмесинде отурушат. Заправкасында. Ушунда күйүп калды машина. Оштогу сел агызып кеткен аялдын артында 7 баласы калды. Ошто базарда сел агызып каза болгон 39 жаштагы Айнагүлдүн артында 7 баласы калды. Алардын 6-осунун жашы жете элек. Бул тууралуу Акыйкатчы институту билдирди. Укук коргоо уюмунун Ош облусу боюнча өкүлчүлүгү каза болгондордун жакындары менен жолугуп, туугандарына укуктук жана юридикалык колдоо көрсөтүүдө. Белгилей кетсек, маркумдун 2 күндөн кийин Өзбекстандын аймагынан табылды. Күйөөсү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдон аялынын жасаты табылмайынча суу каналдарын ачпай турууну өтүнгөн. 14-июлда болгон селде 5 киши көз жумду. Алардын 4-өө бир үй бүлө мүчөлөрү. Бишкекте КАМАЗдын чиркегичи оодарылып көпүрөнү тосуп калды. Бишкек шаарынын Пригорун айылында Чоңчу каналындагы көпүрөнү КАМАЗдын чиркегичи тосуп калды. Бул тууралуу репортер кечеге окурман билдирди. Анын маалыматында бүгүн эртең менен чиркегич оодарылып, андагы көмүр жолго төгүлгөн. Унаалардын ары бери өтүүсүнө кыйынчылык жаралды. Ысык көлдө жол кырсыгы катталып 3 адам мерт кеткен. Кырсык Өрнөк айылында кече 19:00 чамасында болгон. Анда Toyota Avensis менен Mercedes-Benz унаалары сүзүшүп кеткен. Toyota унасынын айдоочусун анын жубайы жана 9 жаштагы небереси каза болгон. Ал эми Mercedes-Benz унасынын айдоочусу жана 2 жүргүнчүсү денелеринен жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Булак ЖТТВ кежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Чүйдөгү айланма жолдо 22 жаштагы жигитти унаа сөзүп кетти. Ал жанандыруу бөлүмүнө жатат. Чүй облусунун Токмок көзөмөл өткөрүү пунктунун мандайынан Бишкек шаарынын Торугарт айланма жолундагы жөө өтмөктөн 22 жаштагы унаа сөзүп кетти. Ал учурда Токмок шаарындагы оорукананын жанандыруу бөлүмүндө жатканын Токмок шаарынын депутаты Чолпон Сыдыкова билдирди. 15-июль күнү кечке маал 2002-жылы туулган жигитти унаа сөзүп кетти. Жабырлануучу жөө өтмөктөн өтүп бара жаткан. Анын алды жеринен жаракат кетип, жанандыруу бөлүмүндө жатат. Жергиликтүү эл ушул жерде көп кырсык болорун айтышууда. Себеби көзөмөл өткөрүү пункттан ары бери киши көп каттайт. Ал эми унаалар жөө өтмөк бар экенин билсе да, ылдамдыкты азайтпай өтүшөт. Мындан улам ушул жерге жер алдынан өтмөк салуу керек. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы ушуну көзөмөлгө алышса жакшы болмок. Жергиликтүү активисттер жөө өтмөк бар деген белгиге күйүп өтүшүп туруучу жарыкты коюшту, деди ал. Бишкекте тургундун үйүнө уру кирип 34 миллион сомун көтөрүп кеткен. Бишкекте 34 миллион сом ордогу шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Маалым болгондой 8-июлда милицияга шаар тургуну арыз менен кайрылган. Ал билдиргендей белгисиз адам анын үйүнө кирип 34 миллион сом акчасын уурдап кеткен. Бул факт уурулук менен кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө бул ишке тиешеси бар 28 жаштагы жаран кармалган. Ленин райондук сотунун чечими менен ал тергөө аяктаганча номер 1 тергөө абагына камакка алынды. Милиция билдиргендей, шектүүнүн үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, 4 миллион 386 миң сом табылып алынган. Иликтөө иштери уланууда. Булак репортер кежи. Арстан Алайдын өлүмү боюнча айыпталган адам каза болду. Номер 31-түзөтүү мекемесинде көз жумган Арстанбек Абдуллаевдин өлүмү боюнча 5 адамга айыпталып, анын бирөө
тергөө учурунда каза болду. Бул тууралуу бүгүн 18 июлда Супер KG порталына башкы прокуратуранын басма сөз кызматы ырастады. Маалыматка ылайык Арстан Алайдын өлүмү боюнча жалпы 5 кызматкерге кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси боюнча айып коюлган. Алардын иши Ала Мөдөн райондук сотунда каралууда. Белгилей кетсек, 5 январь күнү саат 5:15 чамасында Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын Атайын дарылоо түзөтүү мекемесинин ашканасында Арстанбек Адылдаев асынган абалда табылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Арстан Алай диний кастыкты козуткан деген шек менен кармалганын 2023 жылы 15 декабрда билдирген. Ага социалдык тармактарда жана китепчелерди таратуу менен диний кастыкты козуткан чакырыктарды жасаган деген айып коюлган. Чүйдө тергөөчү жарандык кылмыш жообуна тартам деп 50 000 сом талап кылган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, милиция кызматкери бир жаранды уруулук иши боюнча кылмыш жообуна тартам деп коркутуп, аны жагуу үчүн 50 000 сом пара талап кылган. 17 июлда Ала Мөдөн райондук милициясынын тергөөчүсү иш бөлмөсүндө 30 000 сом пара алгандан кийин кармалган. Учурда тергөөчү убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Ички иштер министрлиги милициянын катарын паракор, мыйзам бузган кызмат ээлерден тазалоо иштери уланып жатканын билдирди. Улак репортер KG. Президент Садыр Жапаров бүгүн 18 июлда мамлекеттик сапар менен Өзбекстан Республикасына жөнөп кетти. Сапардын алкагында Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Анын жүрүшүндө өз ара кызыкчылыктын бардык багыттары боюнча эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери, ошондой эле кыргыз-өзбек мамилелерин өнүктүрүүнүн келечеги талкууланат. Президент Өзбекстанга Кыргыз Республикасынын Маданият күндөрүнүн расмий ачылыш аземине катышат.